Ошону билесизби, азыр Кыргызстандын ички дүң продукциясы жан башына бөлгөндө канчадан тура келет? Несине бөлгөндесиз? Жан башына бөлгөндө. Ар бир адамга бөлгөндө, Кыргызстан 7 миллион адамга бөлгөндө биздин ички дүң продукцияны канчадан тура келет? Дүң продукциясына дейсизби? Ооба. Канча мындайча айтканда балыктарын айтасызбы? ВВПны жан башына бөлгөндө. На душу населения. Мындайча айтканда, ар бирин айтканда, биздин округтар райондорго бөлүнүп өткөн. Сиз райондолук эмессиз, сиз жогорку кеңешке келдиңиз. Жок, жогорку кеңешке. Жагынан алганда, азыр ички дүң продукцияны жан башына бөлгөндө канчадан тура келет азыр? Биздики. Азыркы убакытта ошол нерсени тактап алышым керек экен. Тактап сиздерге да бир маалымат берем деп. Азыр сиз экономиканы көтөрүш керек деп атасыз. Экономиканын абалы кандай экенин билбей туруп азыр кантип көтөрөсүз аны? Жок, көтөрөбүз аны. Кудай буйруса, бир тактап алып туруп, анан сиздерге бир жооп беребиз деп мен ишенди айта алам. Эми сиз токтогочаңыз биз ойлодук, сизди даптайыр болуп келди дедик да, бышып келди дедик да. Ооба, туура айтасыз. Эми мен да өзүмдүн юридикалык сферама жакыныраак ошол жака иш алып барам, укук тартиби боюнча. Бирок бул экономика маселелерин караштырабыз. Макул, азыр эң көп кылмыштар булар алдамчылыктар. Алдамчылык кылмышын азайтуу үчүн эмне кылыш керек? Биринчи 209 статья боюнча бул ошо мошенничество, орусча айтканда көптөгөн мындайча айтканда иштеп жатат. Кандай кылып азайтсак болот ошо? Кайсы мыйзамды киргизсеңиз ошол азаят? Мошенничество боюнча бул көбүнчө алар бизде социалдык тармактарда көп болуп жатат. Ошол нерселерди биздин өзүбүздөн киберпреступность боюнча көбүрөөк ошол нерсе көңүл бурсак, ошол нерсе чечилет деп ойлогон ойдомун. Ошондой, бирок кандай кылып, кайсы мыйзам менен чектей аласыз? Азыр 1 минут.